Борбордо ысык суунун убактылуу өчүрүлгөндүгүнө бир айга жакындап калды. Жыл сайын жай мезгилинде кышка камылга көрүп, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү үчүн шаар тургундарын ысык суу менен камсыздоо убактылуу токтотулуп келет. Учурда ремонт иштери кандай жүрүп жатат, ысык суу кайсыл күндөн тартып бериле баштайт жана шаар тургундары эмнени эске алышы керек деген теманын үстүндө кечиместин бул сааттагы чыгарылышында сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Студияда Венера Осмокеева. Бизде конокто Бишкек жылуулук энерго ишканасынын башчысы Байымбет Байгараев жана Бишкек жылуулук тармагы ишканасынын үй ичиндеги системаларды техникалык тейлөө боюнча башкы инженеринин орун басары Туйгунбек Керимкулов келип отурат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Кош келипсиздер биздин студиябызга. Жогоруда айтып кеткендей эле, бүгүн мына ушул ысык суунун өчүрүлгөндүгүнө бир айга жакындап калды. Аба ырайы дагы кескин ысып жаткандыктан шаар тургундары чыдамсыздык менен сууну күтүп жатышат. Качан кой берели деп пландап жатасыздар? Биз мэриянын чыккан распоряжениясы боюнча 17 майда толугу менен Бишкек жылуулук борбору сууну өчүргөн. Биз дагы өзүбүздүн кардарларыбызга ысык сууну да өчүрүп, өзүбүздүн оңдоо иштерин, оңдоп түзөө иштерин баштаганбыз. Мына өзүңүз айткандай жакындап калды, бир жуманын жетип жетпеген жумуштар бар. Бүгүндөн баштап ремонттук оңдоп түзөө иштеринин баарын, насостук станцияларды, суу түтүктөрүн, жарылган жерлерди, оборудованиянын баарын оңдоп түзөөдөн өтүп бүтүп, 2 күндөн бери суу түтүктөрүн толтурууга киришкенбиз. Бүгүндөн баштап түштүк Бишкек шаарынын түштүк районунун басым менен текшерүү, суу түтүктөрүнүн басымы менен текшерүүнү баштадык. Бул 16 атмосферге чейин басымды көбөйтүп, суунун басымын көбөйтүп, ошол суу түтүктөрүн, насостук станцияларды, бөлүштүрүүчү, бекитүүчү жабдыктардын баарын текшерүүдөн өткөрөбүз. Бүгүн түштүк районун баштасак, баардыгы жакшы болсо, ошо 1 күн, 2 күн түштүк районун бүтсөк, анан эртеңден баштап, эртең түштөн кийин балким жакшы болуп калса, бул север жагын суу түтүктөрүн текшерүүдөн өткөрөбүз. Бул текшерүүдөн эмне үчүн өткөрөбүз? Биз бул өчүргөнгө жараша кийинки келе турган жылуулук берүүчү сезонду ийгиликтүү өтүш үчүн авариялар, оңдоп түздөөлөр азыраак болуш үчүн, же болбосо оңдоп түздөөлөр болсо дагы ошо элдин жылуулугун камсыздоо үчүн толук кандуу ошол оңдоп түздөөлөрдү жүргүзөбүз. Ошон үчүн өчүрүлүп, бир ай өчүрүлүп, ошондо график берилген. Графиктен калбай иштеп келатабыз. Бул суу түтүктөрүн оңдоп, жана басым менен баарын текшерип бүткөндөн кийин албетте жарылуулар болот. Суу түтүктөрүнүн жарылууларын биз ошон үчүн бир 3-4 күндү запаска кармап атабыз. Распоряжение боюнча бир айга бекитилгенден, бир айга оңдоп түзөө берилгенден кийин биз 17-июнда ысык суу менен уже бере башташ керек шаардык тургундарга. 3 күндө алган, 3-4 күндү запас алганыбыз себеби жарылган жерлерди биз башка, мисалы бир суу түтүк жарылып калса, аны башка суу түтүгүнө которгонго, ошолордун баарын регулировкалаганга убакыт керек да. Демек, келе жаткан аптанын соңунда шаар тургундары ысык суу менен камсыз болуп калат. 17-июндан баштап бере баштайбыз. Адатта кээ бир жылдары баягы бир 2-3 күнгө эртерээк берип калчулуу. Жок, андай эмес, эми бизге график боюнча ошондой уже графиктер баары чийилген. Бир күн мурун жылуулук электр борбору Бишкек шаарынан сууну жылытып бере баштайт. Биз 17-синен эртең мененден баштап, уже ТЭЦтен баштап, ошо жылуулук электр борборунан баштап өйдөгөздөй 1-2 күндө толук камсыз кылууга жетишели деген ой бар. Берилүү тартиби мурдагыдай эле да, биринчи социалдык мекемелерге, анан берилүү тартиби мурдагылай эле. Бирок бизге азыр жылуулукка акы төлөбөгөндөр кичине кечиктирилиши мүмкүн.
өзүнүн карыздарын жабыш үчүн. Жакшы, бул карыз маселесине биз дагы кийинчерээк токтолобуз. Азыр ошол оңдоп түзөө иштери тууралуу сурагым келип атат. Сиздердин ошол Бишкек жылуулук тармагы ишканасына таандык болгон аймактарда, райондордо, тагыраагы Бишкектин борбордук бөлүгүндө канча сиздердин ошол суу курларыңыздар, түтүрүктөрүңүздөр оңдолуп түзөлдү, канча пайызы дагы ошондой толук кандуу оңдоп түзөөгө муктаж бүгүнкү күндө? Эми биз мурда баштардан айтып жүрөбүз, ушу жылуулук берүү сезону бүтөөрү менен эле биз оңдоп түзөөгө киребиз. Биз оңдоп түзөөнү 3кө бөлсөк болот да. Биринчи авариялык оңдоп түзөө, экинчи капиталдык оңдоо, анан техникалык оңдоо дегендер бар. Биз бул бүткөндөн кийин капиталдык оңдоого кирбейбиз. Биз ошол жабдыктардын баарын, насостуу станция, суу түтүктөрүн, жанагы бекитип жабуучу арматуралар деп коебуз, опорно регулирующий арматура, ошолордун баардыгын ремонттон өткөрүп алыш керек. Анткени бул сезон убагында, кышкы сезон убагында бунун баары өзүнүн ишинен чарчайт. Жана сальниковый компенсатор дегендер бар бизге. Ошолордун баарын сальниктерин алмаштырышыбыз керек. Ошо ремонттук иштер ошон үчүн гана өчүрүлөт да, бир айга. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу, ошол мен айтып атпаймынбы, чың алуу менен эме менен басым менен текшеребиз деп суу түтүктөрүн. Былтыркы жылда бизге 100гө жакын болгон. Алмаштырыш керек болгон? Жок, бул басым менен ченегенден кийин 100гө жакын жарылуу болгон, авария болгон суу түтүктөрүн. Ошол түтүктөрдү биз кышка чейин материалдарын алып, антип даярдап чыгышыбыз керек. Биз ошон үчүн ошо чың алуу менен басым менен текшерүүгө мажбурбуз да. Жакшы. Байымбет мырза, эми мына ушул сиздер тейлеген калаанын бөлүктөрү, райондору тууралуу сөз кылсак, силерде иш кандай жүрүп атат? Суу менен камсыздоо маселеси сиздерде деле мына ушул берилген мөөнөттө жанданат да, туурабы? Ооба. Бишкек шаарына бир эле буйрук чыккан. Бишкек шаарынын берин жарлыгы менен 17 числодон баштап 17 июнга чейин ошо бир айдын ичинде оңдоо түзөө иштерин баарын бүтүрүп жетишип, 17 июнга ошо ысык сууну берүүгө даяр болушубуз керек. Биздин карамабызда 66 отканы бар. Ошо биз шаардын батыш бөлүгүн камсыз кылабыз. Жайында ысык суусун беребиз, кышында болсо жылуулук менен ысык суусун кошуп беребиз. Анан жай мезгилинде ысык суунун керектөөчүлөргө ысык суу берген отканабыздын саны 14 отканабыз бар. 66-нын калгандары только сезондо болуп калат, бул кыш мезгилинде иштей турган. Анан көпчүлүк бөлүгүндө ошо центральный чоң район, микрорайондордо бул микрорайон Жал, Газгородок, Кудайберген базарынын тегереги, ошого окшогон керектөөчүлөргө орнотулган отканалардын саны 14. Азыркы тапта бүгүнкү күндө баарын уже оңдоп түзөө иштери бүттү. Бир сыйра текшерип, суу түтүктөрүн суу менен толтуруп, анан суу акпайбы, гидроиспытание деп коет, давление менен берип, текшерип ошондой иштер жүрүп атат. Буюрса ошо 17 числого биз даярбыз ысык сууга. Оңдоо иштерин план менен бүтүп атабыз. Жакшы, адатта мына ушул сиздер Бишкек жылуулук энерго ишканасы айтып атасыз, бизде канча дедиңиз, 66 отканабыз бар деп, анан шаардын ошол батыш тарабын тейлейсиздер. Ушул сиздер тейлеген райондордо көпчүлүк учурда ысык суу менен камсыздоодо же жылуулук менен камсыздоодо мүчүлүштүктөр арбын жаралгандыгы тууралуу шаар тургундарынан көп баягы даттануулар түшүп калат да. Маселен, ошо суусу жетиштүү деңгээлде ысык болбой жатканы же кыш мезгилинде жылуулук системасы жетишерлик деңгээлде тап бербей жаткандыгы, мунун себеби эмнеде? Себеби жаңы үйлөр бар, эски үйлөр бар. Ар бир нерсе өзүнүн ичинде орнотулган жылуулукту керектөөчүлөр, анын ичинде прибор отопления деп коебуз, анан смеситель деп коет. Алардын баардыгы убактысы келгенде баары эскилиги келип жетет да. Ошондой эле биз азыр бир айга эмне үчүн өчүрүп атабыз? Бул негизи жылда эле кайталанып туруучу шарт. Анткени жылда биз бир ай өчүрүп ремонтту жасап алсак, анда кыш мезгилинде жылуулукту жакшы жетиштүү берип чыга албайбыз. Салыштырмалуу Бишкек жылуулук тармактарында андай сөздөр көп айтылбайт да. Болушу мүмкүн. Анан ошондой жалаптар болот. Чындап эле келет, кайрылуулар көп болот. Анан барып текшерип келгенде эле бир причинасы болушу мүмкүн да. Бир чоң үйдүн ичинде баардыгы эле жакшы алып, бир абонент
жакшы албай калышы мүмкүн. Ошол оотканадан чыккан суу түтүкчүбүз эки эле түтүк менен чыгат. Бирөө барып жеткизип берет, а бирөө кайтып келип ошол оотканада кайра ысытылып кайра эле берилет да. Анан ошол жердеги жайгашкан турак үйлөрдүн баарыныкы жакшы болуп, бир абонентке жакшы болбой калса, значит бул үйдүн ичиндеги болуп аткан маселе болуп жаралат. Анан мындай маалда ар бир оотканабыздын өзүнчө бригадасы бар, инженерибиз бар, инженер ВДС деп коет, внутридомовой системалар. Ошолорго келип жанагындай арыздар келип түшөт. Анан арыздар түшкөндө барып ошол жерден изилдеп көрүшүп, причинасын таап, эмнеден болуп атат. Андайлар кышта көп болот, жайында дагы болот. Ошол маалы менен бул маселени убактысында чечип турабыз. Негизи өзү оотканалар жетиштүүбү? Оотканалар ошол аймакка бизде локальный деп коет, ар бир районго өз-өзүнчө коюлган. Ошол жердин жылуулугун бергенге жетиштүү, кубаттуулугу жетет. 24 саат, 1 жыл тынбай иштешет. 1 айга ремонтко турабыз ушундай. Жетиштүү кубаттуулугу. Жакшы. Туйгунбек мырза, эми жана сиз башында сөз кылып кеткен карыздар тууралуу сөз кылсак, бүгүнкү күндө ошол сиздердин ишкананын абоненттик карыздары канча? Абоненттик карыздар дебиторская задолженность деп коет, ошо 400 миллионго жетип калды. Мен азыр жана кийинки келе турган сбыттын начальниги айтышы мүмкүн. Азыр мен аны так жооп бере албайм. Эмне себептен ушундай карыздардын көп болуп жаткандыгына эмне себеп болуп атат? Техникалык тейлөө боюнча баардыгын эле жакшы эле жеткирип берип атканыбыз, жылуулукту эле жаткырып берип аткан. Эми ар кимдин өзүнүн каражаттары кандай болуп атат, алар шаардын жашоочулары төлөп берсе деле жакшы болмок, конечно. Бизге азыр ремонттук иштер жүрүп атат, тигиндей мындай болуп атат, эми ар кимдин өзүнүн эмелери бар го. Жакшы, анан сиз кошумчалайсызбы карыз боюнча? Биздики деле ушундай 31 миллион элдин карызы бар, бирок 1 айлык начислениябыз 25-30 миллионго жакын. Атап айтып кетсек, бизде дебитордук карыздар менен аябай тыгыз иштейбиз. Абонентский отделыбыз бар, юридикалык отделыбыз бар. Бул карыз 1,5-2 айлык карыздар да. Анан биздин деле сураныч ушу элдер колдонгондон кийин убактысында төлөп турса, бизге абдан жакшы болот эле. Анткени булар төлөмдү кичине токтотуу менен аларга уже туум пайда боло баштайт. Анан кайра туум бул сырткары өзүнө берилген суммадан ашыкча акча да. Булардын деле ал кишилер үчүн кереги жок. Ошондой чоңойтпой убагында төлөп турса, бизге да жакшы, аларга абоненттердин өзүнө да жакшы болот эле. Тариф саясатычы азыркы учурларда бир калыпта эле өзгөрбөйбү? Тариф Бишкек шаары Кыргыз Республикасы менен бир эле тариф. Баарыбыз ошол тариф менен колдонобуз. Киши башына 309 сом ысык сууга төлөшөт. Эгерде аларда суу эсептегичтери коюлган болсо 64 сом 38 тыйындан, 1 гигакалориянын баасы болсо 1134 сом. Тариф азыркы убакта буну Гартек деген ишкана бар. Мамлекеттин алдындагы ал саясатын ошолор карайт, ошолор түздөп, анан бизге чыгарып берет распоряжение приказдары менен, анан ошол тариф менен биз иштейбиз. Азыркы учурда ошол Бишкек жылуулук энерго ишканасында, Бишкек жылуулук тармагы ишканасында өзүнүн абоненттерине көпчүлүк учурда жанагы эсептегичтерди койдурууну сунуштап келишет. Негизинен эсептегичтерди койдуруу абоненттер үчүн канчалык ыңгайлуу? Эсептегичтерди койдуруу албетте ыңгайлуу болот. Биздин өзүбүздүн ысык сууну пайдалануулар боюнча. Анткени мунун тарифи да азыраак. 1 кубометр жана жогоруда элегем айтып өткөндөй 64 сом 38 тыйын болсо, бир кишиге 309 сом төлөп атат. Эгерде бир эле квартирада бир 4 киши эле жашаса, 4 киши андан көп суу пайдаланылат, то есть андан аз суу пайдаланылат, мисалы. Эгер тариф менен келгенде бир кубметрден аз, бир азыр салыштырмалуу бир комнатада бир 3 киши жашаса, булар көп төлөйт. Эгер ошол 3 кишини эгер кубометр менен эсептеп келгенде 6 куб, 8 куб ошондой эле төлөшөт. Эгер киши башына эсептегенде алар көп болуп кетип атпайбы. 900 сом болуп кетип атат, мисалы средний алганда. А тиги 6 кубду ал жерде 636, 300 сом, 400 сом жарым төлөп калат. Каржылык жактан үнөм болот. Бүгүнкү күндө ошо абоненттердин канча пайызы эсептегичтер менен колдонот, канча пайызы жалпы төлөм менен төлөйт?
Бишкек жылуулук тармактарында 64% ошо эсептегичтер менен төлөйт деп атабыз. Бирок биздин аракетибиз чоң ушу эсептегичтерди коюуга өзүбүз да коебуз. Эгер бизден кардарлар өзүлөрү эсептегич койсо, биз ошону жылуулукка төлөгөн акчасынан эсептеп, то есть төлөтпөй, бизге арыз менен кайрылышат, өзүлөрү койсо, арыз менен кайрылышат, биз ошону жылуулукка берген эсеп менен кайра кайтарып беребиз акчасын. Сиз айтып атпайсызбы ошол? Бул жагы ыңгайлуу. Арыз жазып бизге кайрылса, биз жыл сайын 6 миллиондон акча бөлүнөт. Ошол акчага биз эсептегичтерди коюп беребиз. Анан сиздерде айтып атпайсызбы ошо 64%дан көбүрөгү эсептегичтерди колдонот абоненттердин депчи. Анан сиздерде алар тууралуу маалымат бар да, мисалы кайсыл аймактын, кайсыл үйдүн, кайсыл батирей эсептегич, кайсысы жалпы суудан колдонот депчи. Анан негизи баягы эреже боюнча ал эсептегичтерди 3 жылда бир алмаштырып туруш керек. Ошол жагын баягы абоненттерге дагы ыңгайлуу болуш үчүн, абоненттер дагы ошол эсептегичке өтүүгө умтулуусу үчүн сиздер өзүңүздөр көзөмөлгө алып, убакыт сааты жетип калганда эле барып алмаштырып берип турсаңыздар дагы ыңгайлуу болмок беле дейм да. Себеп дегенде азыр көптөгөн бизге көрөрмандардан суроолор түшүп калат. Биздин эсептегичибиздин мөөнөтү бүтүп калган, биз бир нече жолу чалып көрдүк, телефонубузга жооп бербеди, эмне кыларыбызды билбейбиз деген маанидегичи. Бул биздин жылуулук ысык сууну жана жылуулукту пайдалануучулар туура түшүнүшү керек. Эсептегичтерди биз жанагындай эле выкуп кылып алып аткандай эле эсептегичтер биздин баланстагы эсептегичтер бар. Өзүлөрү койгон эсептегичтер бар да. Мисалы ошол өзүлөрү койгон эсептегичтерди эгер текшертип же жаңы коюп бизге арыз менен кайрыла турган болсо, биз ошону өзүбүздүн балансыбызга өткөрүп алабыз. Биздин баланста болгондон кийин 3 жылдан кийин өзүбүз эле текшерип турабыз. Бул жана жеке өзүлөрү койдурган эсептегичтер боюнча айтып атса керек, сөз болуп атса керек кардарлардын. Эгер ошону 3 жылдан кийин 3 жыл бүттү, эсептегичиңерди текшертсеңер, же болбосо иштен чыгып калса, жаңы коюп туруп бизге арыз менен кайрылсаңар, биз ошону сатып алабыз деген сөз да. Түшүнүктүү. Анан мына жакынкы арада бир жуманын ичинде ушул шаар тургундарын ысык суу менен камсыздайбыз деп жатасыздар. Ушул ысык сууну кое берердин алдында тургундар дагы эң оболу эмнеге көбүрөөк маани бериш керек? Ысык суу өчүрүлгөн күндөн баштап алар көнүп калат да бир айдын ичинде. Ал линиясында өзүнчө турган кээ бирлерде может жана смесительдер болушу мүмкүн, крандар болушу мүмкүн, ачык калган мал болушу мүмкүн. Анткени ачык турса деле суу чыкпайт, ошо менен көнүмүш алар унутуп калат. Анан биз алдын ала 1-2 күн мурда атайын суу беребиз, муздак эле сууну ысытпай туруп эле. Ошол жерден суу акса, ушундайлар болсо алдын ала көрүшсүн. Суу агып атса, ошолорду жаап, бул суу түтүктөрдүн ичиндеги жанагындай утечка боло турган жер жокпу деген мааниде беребиз да. Ошондо алар көрүш керек, вентилдер баары жабык туруш керек. Түн ичинде ачык калтырбаш керек. Анткени кошуналарды ылдый жакты бири-бирин суу менен толтуруп коюу коркунучу бар, суу басып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз алдын ала болгон маалымат каражаттары менен алдын ала маалыматтарды беребиз. Ошол күндөн баштап системада суу толтурулуп баштайт, крандарды жапкыла, турбаларды карап тургула. Ушундай боло турган болсо, ар бир телефондор бар, ошол жерде жайгашкан оотканаларыбыздын ошо телефондорго кайрылып, авария боло турган болсо келип жаап, ачып, ошол иштерди жасаганга. Атайын кол борборлор бар да, Кол борборлор бар. Телефондор баары счетто жазылуу, дагы сайтыбызда да бар. 1980 номерине чалса, бизде операторлор жооп беришет. Анан дагы мен кошумча кылып кетчү нерсе, жогоруда коллегам айтып өткөндөй, чынында биз сууну өчүргөндөн кийин көп квартиралар же жаңы курулуп аткан квартиралар ремонт иштерин аларда башташат. Мисалы үй ичинде жана гребенка деп коет, системалар турбасын алмаштырышы мүмкүн. Ошолордун баарын бүтүшү керек 10-сине чейин. Биздин сураныч. Анан авария болбош үчүн 1-2 күн жок дегенде ошо үйгө же астыңкы квартираны заливать этпеш үчүн, суу төкпөш үчүн, же үстүлөрүн ошо көп кабаттуу үйдөгүлөр үйүндө болушун кошумча суранып кетет элек да. Анан кийин жанагы биз сууну өчүргөндөн кийин көп квартиралардын баары жанагы альтернативный водонагреватель Аристон деп атпайбы, ошо суу жылыткычу
аппаратты колдонуп жүрүшөт бочканы. Ошону туура өчүрүүнү камсыз кылса жакшы болот эле. Биз Аристонду биз баардыгыбыз кардарларыбызга таратып берип атабыз, контролёрлорго таратып берип атат. Ошону туура өчүрүш керек. Мында эгер айтып кете турган болсок, ошо муздак сууга келаткан муздак суудан келген кранды жабыш керек обязательно. Жөн эле электричестводон өчүрүп коюп, муздак суудан келген кранды жаап, ысык суудан келген кранды ачыш керек да. Ошону туура эмес эметип койсо, туура эмес включать этип койсо, муздак суунун басымы баары бир чоң болот ысык суунун басымынан. Анткени жылуулук электр борбору алыстыкта турат. Бул батыш жактагыларга давление азайып келип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошо туура включение кылганды суранып эле. Анан дагы бир маселе, ушул мэриянын жол башкармалыгы келип, шаардын борбордук көчөлөрүн кычыратып оңдоп кетет. Андан кийин Бишкек жылуулук тармагы, сиздердин ишканалар келишет да, жанагындай жылуулук түтүктөрүн, ремонт иштерин жүргүзүшөт да, бирок кайра калыбына келтиришет. Калыбына келгени менен көпчүлүк учурда алар баягы өзүнүкүндөй болуп калыбына келбей калат да, мүчүлүштүккө душар болуп калган учурлар көп болот. Эмне себептен ушундай болуп калып атат? Бизде айта кетсек, ошо кардарларга сууну жеткизиш үчүн 47 километр суу түтүктөрүбүз бар. Анан суу түтүктөрү эң эле жаш дегенде бир 15 жылдан берки жаңы турбаларыбыз. Атак өзү 89-90 жылдардан бери иштеп аткан суу түтүктөрү. Анан ошол суу түтүктүү 47 километрди бир жылдын ичинде же бир айдын ичинде туруп толугу менен 100% ооштуруп салуу мүмкүнчүлүгү жок да, жетишпейт. Бир тарабы бул техникалык мүмкүнчүлүктөр алга жетишсиз, экинчи тарабы бул финансылык, каржылык тарабынан. Анан бизде жылда бир 2 километр, 2,5-3 километрге чейин суу түтүктөрүн алмаштырабыз. Кээ бир ушундай мүчүлүштүктөр болуп калат. Суу түтүктөрүн алмаштырасыздар, баягы жолду казасыздар, аны кайра калыбына келтиресиздер, бирок ошо калыбына келтирүү иши сапаттуу болбой калып жатпайбы? Азыркы учурда мурда ошондой эме убакыттар болгон, чындап эле. Азыркы учурда ар бир жумушту жасап атканда мэриянын ИДЛ деген ишканасы бар, дорожная лаборатория. Ар бир жумушту жасап атканда кайра трамбовка, обратная засыпка деп коет. Ошо топуракты алып келип кайра жумушун баарын бүткөндөн кийин топуракты салып атканда, ошону ар бир слой катмарды салган сайын ошол жерден лаборатория өзү жанында турат. Ошо катмардын тапталганын, тыгыздыгын, ошого жооп береби, жооп бербей, ошонун баарын өткөзүп, анан асфальтты төшөлгөн асфальттын калыңдыгын алып, анан ошо протоколго кол коюп, жазып, анан өзүнүн обратный талоон деп коет. Ошол жерде жумушту жасоодон мурда биринчи барып, ошол жерден уруксат алабыз. Ошол ишти жасаганга, буну ордер деп коет. Анан кайра ошол ордер жумушту бүткөндөн кийин ошол жерди жаш үчүн ошол жерге жана жазылган лабораторныйдын заключениясы менен кайра алып барып табыштап кайра өтөт. Азыркы ошондой көзөмөлдүн негизинде жасалган жумуштардын баардыгы талапка жооп берип атат. Жакшы. Рахмат, анда урматтуу коноктор, бизге берилген убакыт дагы соңуна келип калды. Сиздерге ыраазычылык, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Кеч эместин бул сааттагы чыгарылышында борборду ысык суу менен камсыздоо жана техникалык оңдоо иштери тууралуу сөз кылдык. Конокто Бишкек жылуулук энерго ишканасынын башчысы Байымбет Байгараев жана Бишкек жылуулук тармагы ишканасынын үй ичиндеги системаларды техникалык тейлөө боюнча башкы инженеринин орун басары Туйгунбек Керимкулов болду. Биз менен болуңуздар.